Бүгүн жогорку кеңеште Кыргыздын журт башчысы мамлекеттик ишмер Абдыкадыр Орозбековдун саясий ишмердүүлүгүнө арналган иш-чара өткөрүлдү. Жыйынга жогорку кеңештин депутаттары, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, тарыхчылар жана Абдыкадыр Орозбековдун урпактары катышты. Жылдызхан Орозбекова Абдыкадыр Орозбековдун түз урпагы, туунулуу өзгөрүштүн кызы. Ал учурда чоң атасынын сөөгү изилденип жатканын билдирди. 37-жылы 20 сентябрда камакка алынып, 38-жылы 18 майга чейин кыйналган, аёсуз аябай сабалып, андан кийин болсо кыйнатып өлтүрүшкөн НКВДнын больницасында. Азыр болсо мына Молда Касымов менен ошо изилдөө өткөзүп, аны болсо азыр ошондой бар, ал арча көрүстөнүндө бир ошо чуңкурга коюлган жери бар. Ошону болсо аныкталды. Бирок азыр ошо ДНКны өткөзүп, ошону аныктанып, андан кийин болсо ошо Кыргызстандын биринчи башчысына коюлган жери табылат. Ага болсо азыр өкмөттүн көз карашы түз болсо, коопсуздук комитети жардамы менен ошо болсо ишке ашат. Жыйында жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Жамиля Исаева төрага Нурланбек Тургунбек уулунун атынан кайрылуу жасады. Кезинде Абдыкадыр Орозбеков баарынан эл, жер, мекен кымбат деген экен. Мына ушул 4 сөздөн турган журт атасынын пикири ар бир кыргыздын жүрөгүндө жашаш керек. Биз ушундай инсандарыбызды үлгү тутуп, улутубуздун түркүгү катары айта жүрүбүз кажет. Анткени Абдыкадыр Орозбеков бүгүн эле эмес, келечекте да унутулбай турган улуу инсан. Андыктан бүгүнкү иш-чарада тарыхый инсандын таржымалын чагылдырган орошон ойлор, маанилүү маалыматтар айтылат деген ишеничтемин. Иш-чарада мамлекеттик жана коомдук ишмерлер Медеткан Шеримкулов, Каныбек Иманалиев, тарыхчы Кыяс Молдокасымов баяндамаларды жасашып, Абдыкадыр Орозбековдун өмүр жолунун, анын кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүнө кошкон зор салымын баса белгилешти. Бүгүнкү конференция Абдыкадыр Орозбековдун баатырлыгына, баатыр деген наам алганына эле эмес, мамлекеттик бийликтин эң бийик постуна шайланганынын 100 жылдыгы. Мен ушул дата менен, бул дата аркылуу кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлгөндүгүнүн толук закондоштурулгунун 100 жылдыгы менен баарыңарды куттуктап койгум келет. Абдыкадыр Орозбековдун мындан 100 жыл мурда 1925 жылдын 30 апрелинде 30 мартында 1 апрелинен баштап расмий түрдө ишке кирип атат. Бийликке келишин бул кокусунан болгон окуя катары караган учурлар көп болуп атат. Абдыкадыр Орозбеков ошол мезгилге чейин эле Кыргызстандын түштүгүндө өзүнүн лидерлик улуу сапаттарын көргөзгөн. Бүтүндөй Совет бийлигинин өнүгүшүнө, ага чейинки эле мезгилдерде адамдардын ошол мезгилдеги укуктарын коргоодо, 1916 жылдагы адилетсиз указга каршы чыгууда дайыма элдин башында болуп, дайыма улуттук улуу лидер катары ошол мезгилден баштап калыптана баштаган. Орозбеков эч качан тайманбастан ошол басмачылардын арасында, кавычканын ичинде, арасына кирип барып, эч кандай жанында жоокерлери жок, түздөн түз коркпостон сүйлөшүп отуруп туруп, ошолордун баардыгын кайра тынч жашоого үндөгөн учурлар өтө көп болгон. 2010 жыл апрель окуялары болгон, убактылуу өкмөт өзүнүн айласын таппай атат. Ошолорго коомдук жардамчы болуп, анан кайра май айында өзүм мурунку ордума барып, Кыргыз Славян университетинде проректор элем. Ошол жакта турсам бир эже келди. Мен өкмөткө үй өткөзүп берет элем, ошого киши таппай атат. Кандайчы үй? Көрсө Бакиевдин учурунда Абдыкадыр Орозбековдун неберелери болгон 2 бөлмө үйдө жашайт экен да. Ошону өткөзүп, мамлекеттен кайра 3 бөлмө үй алыптыр. Өткөзүп берели десе Бакиевдин бийлиги жок. Жаңы өкмөттөн эч кимди тааныбайт. Анан кийин ошондо Иса Өмүркулов мэр болуп калдыран чалдым.
мамлекетке адатта сурап келет. Сизге үй берем деп бир эже келиптир десем, ушул заманда ошондой болот бекен дейт. Бар менин жанымда отурат, азыр 1 саатта сизге барат дедим. Ошол Абдыкадыр Орозбектин небереси эже болчу. Мамлекеттен алам эмес, мамлекетке берем деп. Биз поступок деп коет го, мамлекетти сөз жүзүндө баарыбыз сүйөбүз. Иш жүзүндө сүйгөн инсандар Абдыкадыр Орозбеков жакшы генетика калтырып кетиптир. Биз Абдыкадыр Орозбеков гана менен эмес, анын урпактары эжедей неберелери менен да сыймыктанышыбыз керек. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев Абдыкадыр Орозбековдун тарыхтагы өзгөчө ордун белгилеп, анын сөөгү табылбай жатканы өкүнүчтүү жагдай экенин билдирди. Абдыкадыр Орозбековдун Кыргызстандын эгемендүүлүктүн пайда балын түзүүчүлөрүнүн эң биринчилери болуп, Кыргызстанда эң жогорку бийликтин биринчи президенти деп аталсак деле биринчи жетекчиси болгон да. Ушул улуу кишиге арналган илимий конференция өттү. Бул абдан чоң кадам. Биз улуу инсандарды баа берип жүрсөк, келечекте муундарга сактап келишибиз керек да ресмичи. Урпактар айтып атышат да, сөөгү дагы эле кайсыл жерде коюлган тактала элек деп. Эми бул көйгөй, чоң көйгөй, кандуу көйгөй, каерде коюлган, кандай коюлган, ар кандай пикирлер болуп атат. Бул илимий конференция даярдалып атканда мен укканмын. Жанагы божомолдогон коюлган жерин таптык. Ошол жерде бир ачып көрөлү деген. Бирок аны атайын кызматкерлер кылыш керек, атайын бир бүгүнкү үлгүрбөй калды окшойт. Бирок эртеби кечпей ачылат баары бир. Азыр жанагы ДНК деген экспертиза болот, эгерде бир сөөгүн тапса, идентификация кылса болот да. Менимче табылат го жакын арада. Белгилей кетсек, Абдыкадыр Орозбеков 1889 жылы азыркы Баткен облусуна караштуу Кадамжай районунда Окна айылында туулган. 1925 жылдын 31 мартында Кара-Кыргыз автоном облусунун биринчи уюштуруу курултайында Кара-Кыргыз автоном облусунун төрагалыгына депутаттар тарабынан шайланган. Ошол себептүү Абдыкадыр Орозбеков бүгүнкү эгемен Кыргыз мамлекетинин пайдуу балын түптөгөн алгачкы журт башчысы катары өлкөбүздүн түптөлүшүндө анын салымы чоң болгон. Айсел Романкул кызы, Самаган Аттокуров, Эркин Тогезде.